Саламатсыңарбы? Биз силер менен кайтарым байланышта китептеги номер 1 параллелограммдын жагы 4,5 дециметр, ал жакка түшүрүлгөн бийиктиги 2,6 дециметр аянтын тапкыла деген суроону карап, ушул боюнча бир мисалды иштелишин жөнөтөм. Силер карап көрүп, кийинки мисалдарды да ушуга салыштырып иштеп, кайрадан мага жөнөтөсүңөр. Биринчи эле параллелограммдын аянтын табуунун формуласы же болбосо аныктамасында мындай деп айтылат: параллелограммдын аянтын табуу үчүн анын негизин бийиктигине көбөйткөнгө барабар. Же болбосо эки жагы бар, мындай түз параллел болгон жактары ошолордун бирин бийикке болгон көбөйтүндүсүнө барабар дейт. Ошол эмеге таянып иштейбиз. Биринчи параллелограмм көрүп турабыз. Ал эми ага А, Б, С, Д деп 4 жагын, 4 бурчун белгилеп алабыз. Андан кийин анын бийиктикти H менен белгилейбиз. Аны билесиңер. Чыгарууда S барабар H көбөйтүлгөн A формуланы колдонуу менен чыгарабыз. A бул AV жагы десек дагы болот. Бизге берилди A, B, S, D параллелограмм. AV же болбосо A жагы деп атасак болот. Бул 4,5 дециметр. Ал эми бийиктиги 2,6 дециметр. Чыгаруу демек S барабар 4,5 көбөйтүлгөн 2,6 барабар 11,7 жогу 11,7 дециметр квадрат болот экен.